Төкмө акын Барпа Алыкуловдун 130 жылдыгына арналган иш-чаралар уланууда. Юбилейге арналган салтанат Жалал Абад областынын Сузак районунда өтүп, ага барган Жогорку Кеңештин депутаты, Өнүгүү Прогресс саясий партиясынын төрагасы Бакат Төрөбаев акындын кыргыз элинин жүрөгүндө калган ырсаптарына токтолду. Дыйкандын түшүмү кайда, жер болбосо. Барпа Алыкулов 1884 жылы Жалал Абад областынын Сузак районунда туулган. Улуу Ата мекендик согуш жылдарында акын Эржолон, Төрайы менен Шекербек сыяктуу поэмаларын жараткан. Барпынын Мөлмөлүм, Буракжан, Арзыкан, Мырзайым, Гүзел кыз, Өзгөчөм аттуу лирикалык чыгармалары эл сүйүү уккан ырларга айланды. Барпа Алыкулов 65 жаш курагында көз өткөн. Барпа Алыкулов чыгыш философиясында эң көп эмгек сиңирген данышман, ойчул болчу. Урматтуу калай калк, биз жаштар өтүп кеткен инсандарыбызды ар дайыма эстеп, ар дайыма аларды сыйлаш керек. Мындан сырткары депутат терең ойлорун, кыргыздын келечегин даана көрүп, анын ырсаптарына тизмектеп калтырган улуу инсанды эстөө менен бирге келечек муунганын басып өткөн жолу жана чыгармачылыгын даңазалап өткөрүп берүү биздин милдетибиз деди. Бүгүнкү маарекени эң негизги максаты бул жаштарга өтүп кеткен инсандарыбызды таанытуу, биздин мекендештерибизге эстетүү болуп саналат. Актаңдай Төкмө акын, залкар обончу, айтылуу дастанчынын өнөр жолу азыркыга чейин көптөргө үлгү жана насаатчы болуп келет. Залкар инсандын мааракесине калың эл чогулуп, өнөрү даңкталып, улуттук оюндар менен коштолду. Улуттук көкбөрү оюнунун байге фондуна Өнүгүү Прогресс саясий партиясы 500 000 сом салып берди. Ошондой эле атайын номинацияларга бөлүнүп, сыйлыктар тапшырылды. Эгерде менмин деген атуу, менмин деген ар кандай коомдук уюмдар, саясий партиялар өткөндөгү мыкты адамдарды биз даңазаласак, келечекте ушул келечектеги балдарга чоң тарбия болот. Өнүгүү Прогресс саясий партиясы өлкөдөгү ар бир окуяга өтө кылдат көңүл бөлүп, өзгөчө кыргыз элинин бай тарыхына салым кошкон инсандардын элесине таазим этип, алардын басып өткөн жолун жаштарга сабак катары көрсөтүп, таанытууну колго алган.